Туғандар, ассаламу алейкум, қандайсыздар? Назарыңыздарда қайрадан эле Ош реклама каналы. Бүгін мен сіздерге барыңыздар білген Башбулак айылының өжөр жаң конушунан сатыла турган 5 сотық жер жөнүндө маалымат берген атайын келип калдым. Мындай көчөнүн боюнда болуп калат. Сонун жеркен. Видеонун аягына чейин зерикпей көрүңүздөр. Жана бул видеону жогото албайын дей тургансыңыздар, лайктан басып сактап алыңыздар. Сатыла турган 5 сотық жер тегиз, 4 бурчтук, пустой, анан кызыл китеби бар, турак жай. Мен турган жер барыңыздар билген Башбулак айылы, Маады тарапта жайгашкан айылдардын бири. Шаар жактан келген болсоңуздар Башбулакка кирип келе бересиздер. Бул жак Ош Алай трассасы. Ориентирди мына Самомойкага алсаңыздар болот. Башбулактын Самомойкасы. Мурун вулканизация болчу ал жерчи. Бул жак Ош Алай трассасы. Дальше кетсеңиздер Каратай, Гүлчө, Алай. Мына жакка киресиздер. Бул жак ошо өжөр жаң конушу болуп эсептелинет. 500 метрдей кирип барсаңыздар, өжөр жаң конушунда сатылуучу жер турат. Достор, сатыла турган жерге дагы келип калдым. Мен көрсөткөн дайректер боюнча жүрүп чыгып келе бересиздер. Бул ошондо Башбулактын өжөр жаң конушу болуп эсептелинет. Мына жер көчө. Мына көчө. Мына жакка карап кеткен көчө. Ушундай көчөнүн боюнда мына сатылуучу жерди көрө аласыздар. 5 сотық жер сатылат. Азыр мындай түшүндүрөйүн эле. Мына паксадан турган үйдү көрүп атасыздар, анын жанындагы мына сатылуучу кошунаңыздардын жери. Мындан кийинчи кошунаңыздардын жери 5 сотық. Андан кийинки 5 сотық жер сатка чыккан кези. Көчөнүн бою 5 сотық жер. Ошондо мына казыктары мындай кылып оймой чийме кылып коюптур. Кактырыпчы мындай. Архитекторду чакырып казыктарын кактырыптыр, эми сатайм дегенде жакшылап өткөрүп берейин депчи. Бул жагы көчө бою 20 метр болот, 5 сотық болгондо. Бул жака 25 метр болот, Ушундай 4 бурчтук квадратный жер 5 сотық. Издеп жүргөндөр мына сонун вариант таап койдум сиздерге. Свет бар, коммуникация боюнча сүйлөй турган болсок, сууну жанагындай казып чыгарып алыш керек. Суу боюнча маселе жер албайт бул жерде. Бекеринен Башбулак деп аталбайт, мына Башбулак деп мындай булактын башталышы деп эле айтылып турбайбы? Мына бул жакта катар-катар үйлөр турат, досторум. Сууну кантип чыгарат дегендерге мына краз мына жерде суу чыгарып атат экен, мына аппарат. Узун темир турат, көрүп атасыздарбы? Ошо аппарат менен сууну чыгарат. Резеткага сайсаңыздар эле шлангыдан 24 жети булактын суусу жакшы напордо 24 жети туннук шаркырап чыгып турат. Билгендер билет. Ошол досторум, мына жер көчө, түшүнүп атасыздар. Мына жер көчө. Эмне карап кеткен көчө. Жүрүңүздөр, казыктарын да бир түшүндүрүп коеюнчу. Ушу сиздер үчүн менет кылып жүрөм да, туугандар. Мына казыкты көрдүңүздөр, мына темир. Ушудан бул жака 25 метр, ушу казыктан бул жака 20 метр. Түшүндүңүздөр, Эси мына Чагыр айылынан болот экен. Көрөм десеңиздер, сразу келип өзү көргөзүп берет, же өзүңүздөр деле көрүп кете бересиздер. Эми жер алган адам азыр утулбайт. Жер алган адам эч качан утулбайт азырчы. Жер алып утулуп калдым, деп өкүнгөн адамды көрө электим да мен ошого чейин. Аракетти кылып 5 сотық тегиз жерди алып коюңуздар. Баасы 2 миллион 400 миң сом. 2 миллион 400 миң сом түшүрүп берет.